Арбаңыз, ушул тапта энергетика маселеси көпчүлүктүн көңүл чордонунда турат. Анын ичинде тариф саясаты да бүйүр кызытууда. Ушуга байланыштуу биз энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаевди кепке тартканы турабыз. Студияда мен Эрнест Нурматов. Доскул мырза, саламатсызбы? Студиябызга куш келипсиз. Саламатчылык. Мына сиз министр болуп келгенден кийин бир айча мурдараак электр энергиясына болгон жаңы тарифти сунуштадыңыздар. Азыр коомдук талкууда турган. Кандай болуп чечилди? Жаңы тариф күчүнө киреби же артка кайттыңыздарбы? Эң биринчисинен ошо жалпы жааматка, жалпы кыргыз элибизге ошо аманчылык тилеп кетели. Жаңы тарифный политиканы элге сунуштадык. Сайтта илинип турат, эртең завершениясы болуп атат. Бир айлык илинген өкмөттүн сайтына. Ар кандай пикирлер болуп атат. Биз баягы буну эл менен бөлүшүп, эл менен талкуулап, буну бир эле бир тараптуу болуп калбасын деп, абдан изилдеп, карап жүргөнбүз. Бүгүнкү күндө, кечээ күнгө чейин эчтеке өзгөрүлгөн эмес, ошонун боюнча эле. Анан кечээ биздин президентибиз чакырып, ал киши менен көп убакыт отуруп, ушул тариф саясатынын негизинде келечек боюнча көп убакыт отурдук, талкуу болуп, ал киши менен жеке отуруп талкуулап, анан бир натыйжага келдик. Ал кишинин сунушу болду. Биз бүгүнкү күндөгү энергетика тармагындагы дефициттерди, келерки өзүбүздүн реформалар жөнүндө, анан ошол кандай ишке ашыруу максатында баардыгы экономика такалат да, ошо каражатка такалган негизинде. Бирок кечээ күнү ошо биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров бизге сунуштады, ошо элге болгон тарифтерди 77 тыйынга калтыргыла деп. 77 тыйынга калтыргыла, тоолуу райондогу чектөө 700 киловатт мурда чектөө бар эмес беле, азыр деле. Ошол чектөөдү алып салуу сунуш болду. Ошо круглогодичный чектөөнү толук региондорго алабыз. Анан калган региондорго жалпы калкка 2 сом 16 тыйындан 700 киловаттан ашканын 2 сом 16 тыйынга эле калтыргыла деди да. Ошону азыркы бүгүнкү күндө келе жаткан тарифти калтырайлы. Эмне үчүн деди? Эмне үчүн деди? Ошо бүгүнкү күндө бизден көз каранды эмес ар кандай факторлордун негизинде продуктулар кымбаттап атат, жана күйүүчү май, негизи эле жашоо кымбаттап кетти. Ошонун негизинде президент кечээ күнү ушу мага тапшырма берди. Ушу биз эмдиги жылы айлык маяназын, айлык пенсия пособияны көтөрмөйүнчө элге жалпы катмар калкка тарифти көтөрбөйбүз деди да. Ошон үчүн жаңы жылдан кийин ушу пенсия пособия айлыктар көтөрүлгөндөн кийин гана жаңы тарифтик саясатты с учетом инфляции сунуштап, ошо апрелден кийин жаңы тарифтик саясатты сунуштап киргизгенге биз аракет кылабыз. Только жанагы айлыкты, пособияны, пенсияны көтөргөндөн кийин деди. Биз биринчи көтөрөбүз деди, анан кийин тарифти элге сунуштап көтөрүп берели. Калган потребительдерди, жанагы средний бизнес, анан жанагы 5 сомдук тариф биз сунуштабадык беле? Калгандардын баары ошон боюнча калып атат. Бир эле жанагы бизге келип сунуштар түшүп атат да. Ушу цемент чыгарган заводдордон баягы товары народного потребления деп коет экен, курулуш жагына, ар бир инсандын, ар бир жарандын үйүнө курулуш болобу же бир кичинекей бирдеке кылабы, ушу калкуусга керек экен деп туруп биз башында 5 сом 4 тыйынга предлагать эткенбиз, 2 коэффициент тарифти. Бүгүнкү күндө 1,3 коэффициент менен калтырып атабыз да. 1,3 коэффициент менен калтырып атабыз. Калгандары берки арак чыгарган заводдор, литейкалар, алтын чыгарган майнинг бүттүгү 5 сом 4 тыйындан эле калып атат. Мен ойлойм, бул элге кам көргөн, ошо элдин аразында региондорду кыдырып келип, биздин президентибиз региондорду кыдырып, ошол жерде активисттер менен сүйлөшүп, саясатчылар менен сүйлөшүп, баардык ситуациянын баарын контролго алып, бүгүнкү күндө ушундай волевой решение кылды. Мен ал решенияны колдойм. Элибиз муктаж болуп атат. Анткени мен деле министр катары эмес, жаран катары мага деле тууган, урук, жора жолдош, тааныштар деле айтып, ай Доскул моундай болуп атат, эл кыйналып атат дегенден кийин биз да ошо оюбуздун баарын топ келип, жакшынакай болуп, Кудай буйрса элибизге жакшынакай тариф
сунуштап атабыз дегендей. Ошондо калкка болгон эле тариф көтөрүлбөйт, калганы көтөрүлүп атат деп туура эле түшүнүп атамбы? Туура эле түшүнүп атасыз. Калкка болгон эми биздин калкыбыз действительно баягы азыркы оор шартта, пандемияда 3-чү волнасы келди. Өтө оор шарт болуп атат. Биз элдин арасында жүрүп да көрүп атабыз, кыйналып атат. Баардыгы кымбаттап кетти, бензин кымбаттап кетти. Баардык нерселер кымбаттап аткандан анан өзүбүздөн чыгып аткан электроэнергияны как приоритет катары, мисалы, башка өлкөлөрдө эле ар бир өлкөнүн өзүнүн приоритети бар. Биздин приоритетибиз электроэнергия. Ошон үчүн бүгүнкү күндө электроэнергияга болгон тарифтерди ушул жайына калтырып, эмдиги жылы биринчи айлыктарды, пенсия пособияларды көтөргөндөн кийин гана тарифти көтөрөлү деп президент элге камкордугун көрсөтүп атат бүгүнкү күндө. Өнөр жай ишканаларына болгон тариф ошондо кайсы айдан баштап көтөрүлөт? Ошондо азыр кандай эле көтөрүлгөнү канча болуп калат? Бүгүнкү күндө мисалы мына жаңы тарифный саясат Кудай буйрса кабыл алсак, сентябрдан тарта 2 сом 52 тыйындан анын кээ бир жанагындай категорияларга коэффициент экини бир менять этип 5 сом 4 тыйындан болот да. Насосный станциялар, жанагы немелердин бүттүгү 1 сом 68 тыйындан, городской транспорт, детский социальный учреждениялардын бүттүгү, ошолордун бүттүгү жанагы 1 сом 68 тыйындан болот. Сентябрдан баштап күчүнө кирет. Күчүнө кирет, Кудай буйрса. Негизи мына апрелдеги энергетиктер менен жолугушуусунда президент Садыр Жапаров энергетика аябай чоң кризиске кептелип калганын, 129 миллиард сом карызы бар экенин айтып, анан тарифти көтөрүү менен ошол көйгөйдөн, ошол кризистен чыгабыз дегендей билдирбеди беле? Анда эгер сиздер тарифти көтөрбөсөңүздөр, кайсы каражат менен эми бул маселелерди чечесиздер? Эми каражат маселеси действительно эле биздин энергия системаны мындай карап көрсөк болот да, ушу 30 жылдын ичинде баардык катмар эл энергетика тармагынын үстүнөн көп эле катмарлар байып келген, бизнесин өнүктүрүп келди. Мына Бишкек өзүбүздү деле карагыла, анткени биздин тарифтер социально ориентированный тарифтер болуп келди. Бүгүнкү күндө дефицит, жана биздин сырттан донорлордон алган кредиттер жана башкалардын баардыгын эсептеп келгенде ошо 130 миллиарддын тегерегиндеги акча болуп атат. Анын баары деле баягы эми ар кандай баягы затраталар болду, ар кандай салымдар болду. Кээ бирлер өзүн оправдывать этти, кээ бирлер өзүн оправдывать эткен жок. Бирок мен болуп кеткен нерсени сындагандан көрө ушу келечекке кадам шилтегенибизди деп. Биз азыр чоң реформаларды баштадык, Кудай буйрса. Чоң реформаларды энергетика бирөөнө жагышы мүмкүн, бирөөнө жакпашы мүмкүн. Анан кийин өзүңүздөр көрүп атасыздар, жөнөкөй эле бизнесмен балдар банкка барып кредит алып, мини-гэстерди салып баштады. Өткөндө президентибиздин берген тапшырмасынан кийин бизге заявка абдан ажиотаж болуп кетти. Көп бизнесмендер келе баштады. Өзүбүздүн ички Кыргызстандын ичиндеги эле бизнесмендердин көбү келе баштады. Анткени бул тарифтер аларга выгодный болуп атат. Эми карап көрүңүздөр. Ушу 2 сом 24 тыйындан алардан алабыз деп неметип атабыз да, бүгүнкү күндө биз элге 77 тыйындан сунуштап атабыз. Ошону мен ушу биздин калкты да, биздин жарандык коомду, ушу баардык активдүү жүргөн адамдарды бүттүк ушу кыргызстандык жарандардын баарын чакырып кетет элем да, туура түшүнүү. Бул биз бүгүнкү күндө тыйын таппай эле, прибыль таппай эле убытокко кетип атабыз. Мына быйылкы жылда убыток менен чыгабыз могу жылды да. Анткени тарифтик саясатты биз башкача, бюджетти башкача пландаштырганбыз. Азыр мына өзүбүздүн күчүбүз менен мини-гэстерди салайын деп атабыз. Бүгүнкү биздин планыбызда Киров суу сактагычы, Орто Токой суу сактагычы, Баткендеги Төрткүл суу сактагычы, тиги Токтогул ГЭСтин жанында Каракөл деген суу бар. Ошол өткөндө биз чогуу барып келбедик беле? Ошол жерге ГЭС салууду биз пландаштырып атабыз. Биз каражат жагын карап атабыз. Кечээкүнкү президенттин сүйлөшүүсүнүн негизинде каражатты мен силерге жетишпеген каражатты башка источниктерден таап берем деп президент өзүнүн кепилдигин берип атат бизге. Бизде өнүгүү болуш керек. Эртең экономикабызды өстүрөбүз деп атабыз, аракет кылып атабыз. Ага биз дополнительный мощность беришибиз керек. Бүгүнкү күндө потребление менен выработканын экөөнүн көлөмү бирделип калды. Ошон үчүн бизге дополнительный мощностьтер керек. Ошол жана бизге жетпеген каражаттарды, бүгүнкү күндө жетпеген каражаттарды президентибиз башка источниктерден мен таап берем деп
элибиз кыйналбасын. Ушу эл журт азыр неметип аткан электр энергия өзүбүздөн чыгып аткандан кийин биз максималдуу түрдө өзүбүздүн элибизге жардам берели деп айтты. Керектөө боюнча да учкай айтып өттүңүз. Негизи ошол бааны көтөрүү көбүнчө мындай электр энергиясын үнөмдөө максатында көздөйт деп айтылып жатканда, быйылкы жылы Кыргызстан канча электр энергиясын өндүрөт өзү? А керектөө канча, ошондо дефицит канча болгон? Канча деп эсептелген? Мына бүгүнкү күндө биз 15 миллиарддын тегерегинде выработкабыз бар. Ошонун негизинде биз пландаштырганбыз. Мына ар бир жылды биз пландаштырабыз да. Бир 4-5 жыл мурун эле, 4-5 жыл мурун эмес, 6-7 жыл мурун биздин потребление ички колдонуу 12 миллиарддын тегерегинде болгон. Бүгүнкү күнү 15 миллиардка жетип калдык. Күндөн күнгө өсүп атат. Мисалы былтыркы жылдан быйылкы жылдын мына жайкы убагында деле биздин мына бүгүнкү күндө потребление өсүп атат. Биз ошол жылдагы прогноз анализдин негизинде баягы лимиттерди койбосок, мисалы лимит деген бул эмне? Эң биринчи бул прогнозирование. Алдын ала прогноз кылып, ошого ар бир регионго, ар бир потребительдердин негиздөөсүн карап, анткени биздин мисалы могу идиште турган суудун көлөмүн биз билебиз да. Ушуну эми канча кишиге жеткизебиз дегендей сыяктуу эле биз электр энергияны бөлүп чыкканбыз. Бирок тилекке каршы бүгүн 340 миллиондон ашык биз лимиттен ашып кетип атабыз. Күнүнө жайына? Могу апрелден баштап бүгүнкү күнгө чейин 345 миллион киловатт саат биз лимиттен ашып кеттик. Күндө 3 миллиондон ашык, 3,5 миллиондун тегерегинде эми ар кандай цифралар болуп атат. Ошондой цифралар менен биз 3 миллиондон ашык, 2,5 миллион, 2,9 эми күнүмкү цифра ар кандай усреднённый 3 миллиондой болуп, биз бүгүнкү 1,5 миллиондон 3 миллионго чейин биз лимиттен ашып кетип атабыз. Лимиттен ашып кетип атабыз. Албетте ал кийинки биздин жазкыга же кышкы мөөнөткө таасири тийиши мүмкүн. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мен элибизди да чакырып кетелик элек, ушу жөн эле светибизди күйгүзүп калтырбай, эшикке кирип чыкканда өчүрүп, көчөдөгү уличный освещенияларды да карап, үнөмдөп, электр энергияны үнөмдөөгө чакырып кетет элем. Ошондо сиздер дефицит эмне менен жабасыздар азыр? Бүгүнкү дефицитти импорт менен жабабыз. Бүгүнкү эгерде биздин өзүбүздүн ички резервди да эсептеп турабыз, бирок баягы токтогул суу сактагычында жазга маал отопительный сезон бүтүп атканда суудун көлөмү түшүп кетпеш үчүн бүгүнкү күндө импортты сүйлөшүп атабыз. Импортсыз деле чыксак болот, бирок суудун көлөмү критическийге түшүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн жанагы жазында товар обмен менен сүйлөшүүлөр болгон экен, коңшу өлкөлөр менен. Алар бизге 1 миллиард 650 миллион киловатт саат товар обмен менен берип атат. Казакстан менен Өзбекстан. Казакстан менен Өзбекстан. Ошону 3 жылдын ичинде биз кайрып беребиз. Естественно, баягы биздин гэстерибиз иштегенден кийин суу менен регулировка болот. Сууду кетирип аткандан кийин турбиналарыбыз айлангандан кийин выработка болот. Ошол выработканы бүгүнкү күндө 1-июндан 1-сентябрга чейин биз кайрып берип атабыз. Эмдиги жылда 1-июндан 1-сентябрга чейин кайрыйбыз. Аркы жылы да 1-июндан 1-сентябрга чейин кайрып беребиз. Өлкөнүн эң башкы Токтогул гидроэлектр станциясында азыр 11 миллиард кубтан ашыгыраак. 11 миллиард 300 миллион куб метр суу топтолуп тур. Албетте бул быйыл жаздагы 8,5 миллиард кубка караганда көбүрөөк, бирок былтыркы жылдын ушул эле мезгилине салыштырганда 2-3 миллиард куб аз болуп атат да. Быйыл кышкыга жетеби суу? Кудай буйрса, мен айтып атпаймынбы, бул импорт маселеси, ТЭЦ маселеси. Биздеги 90% чыгарып аткан электр энергиябыз Кыргызстанда бул гэстердин негизинде выработка болуп атат. Бир 10%-ын биздин ТЭЦ чыгарат. ТЭЦке мынакей азыр уже отгрузка болуп атат, көмүр болуп көмүр келет. Мына 2-3 күндүн ичинде уже биринчи көмүрлөр келип баштайт, 100 вагон келет. Ошонун негизинде биз толугу менен элибизди, калкыбызды ушу кышында свет менен алып чыкканга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз ошого ниет кылып атабыз. Веерное отключение деген понятие болбойт. Эми бул деген техника, аварийный отключениялар болуп калышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө коңшу Казакстанда да, Өзбекстанда да жанагындай авариялар болуп, системный авариялар болуп калып атат. Бул деген техника экен. Ошону биз туура түшүнүшүбүз керек. Сиз маал-маалы менен электр энергиясын өчүрүүлөр болбойт деп айтып атасыз, бирок ушул күндөрү эле мисалга Бишкекте, Чүйдө, Нарында, башка аймактарда деле өчүрүүлөр болуп жатат деп кабар келип атпайбы? Туура. Кантип биздин персонал
17 миңге чукул биздин энергетика системасында иштеп аткан адамдар бар. Кантип биз ремонт кылабыз? Эгерде ошол эле Карагайга, опорага чыгып, же болбосо трансформатордун ичиндеги жумуштарды алып барганда, анын ичинде ток болсо, кандай нерселер болот? Ошон үчүн биз өчүрүп кылганыбыз жеңил болуп атат. Анан эми саясатка айлантпашыбыз керек да. Азыр биз кыймылдап алсак, кышында проблема көбөйөт. Бул текущий ремонт деген бар, капитальный ремонт деген бар. Анан бүгүнкү күндө биздин каражаттын тартыштыгынан көп маселелерди бүгүнкү күнү биз өзүбүздүн күчүбүз менен оңдогонго, жаңыланууга эмес, оңдогонго мажбур болуп атабыз. Ал үчүн светти өчүрүшүбүз керек эртең менен кечкиге. Бирок бүгүнкү күнү биз маалымат каражаттары аркылуу элге жеткизип атабыз. Баланча жери өчөтөт, тери өчөт. Анан эми баягы ардеке причина издейм деген адамдарга причина табыла берет да. Биз ошон үчүн могу отопительный сезонго башталган, уже апрелден баштап эле отопительный сезонго дайындык көрүп келатабыз. Ошон үчүн маал кээ бир жерлери өчүргөнгө биз мажбур болуп атабыз. Сиз энергетика тармагын реформалоонун алкагында компанияларды бириктирүү идеясын айттыңыз. Ал кайсы компаниялар бириктирилет, андан кандай эффект күтүлөт? Эң биринчисинен биз эгемендүүлүккө ээ болгондон баштап биздин сырткы донорлор, сырттан келген баягы биздин партнерлорубуз сунуш кылган батыш моделин киргизүүгө. Батыш моделин киргизип, ушул биздин энергетика тармагын бөлүп, анан кийин сатууга, приватташтырганга жол ачканда, ошол программа менен көп жылдан бери келатканбыз. Бүгүнкү күндө андай талап жок. Анткени биздин элибиздин өзү, эл өзү, мен деле каршымын. Ушу өкмөттүн, мамлекеттин карамагында баягы өзүнүн тармактары болуш керек. Бардыгын эле частный секторго бергенде бул стратегиялык объектилер болгондон кийин бул өкмөттүн карамагында болуш керек, мамлекеттин карамагында болуш керек. Ошон үчүн бүгүнкү күндө жанагы компаниялардын баары дырабит этилген 20 жыл мурун. Бүгүнкү күндө көрүп атабыз, бул эффект алып келген жок. Бир эле чоң компания Север Электро бүгүнкү күндө доход алып келиши мүмкүн, анткени основной количество жагынан да и потребление жагынан да абоненттери көп, көлөмү да көп болгондон кийин, соответственно, булардын прибыльный неме болот. Ошол эле Восток Электро, Ош Электро, Жалал Электро бүгүнкү күндө эптеп выживать этип келатат да. Анан ар бир компанияда совет директоров деген бар, ар бир компания ревизионный комиссия деген бар, ар бир компанияда генеральный директор бар, анын орун базарлары бар. Эми мындай алып келгенде бардык эле ошо компанияларды майдалап туруп эле ошол жерде кичинекей жетекчилер көбөйүп, анын тегерегинде интрига болуп, анын тегерегинде кожоюндору, сфера влияниялары көбөйүп эле ар ким неметет. 4 компаниянын өзүнүн саясаттары 4 башка жакка кетип аткан. Мисалы, бүгүнкү күндө бул распределительный компаниялар жөнүндө сөз болуп атат да. Ошолордун баарын саясатында бириктирип, оптималдаштырып, жанагы тарифке болгон нагрузканы бүгүнкү күндө ар бир нерсенин себестоимости бар да. Ошол себестоимость эмнеден? Эксплуатациядан, башкадан, анан жана штатты раздувать эткенден, ошонун негизинен келип чыкканда, ошол компаниялардын баарын бүгүн оптималдаштырып, бириктирүүгө биз баратабыз. Кудай буйруза бириктирсек, бирок мен ошол силердин телеканалыңар аркылуу ошо биздин энергетиктерге да кайрылып кетет элек. Бул паника болбош керек. Бир да энергетик сыртта калбайт. Биз муну жакшынакай штатты оптимизациянын негизинде жакшы сунуштарды сунуштап, эч кимди көчөгө сен сокращение кеттиң деп көчөгө ыргытпайбыз. А бул жерде мындай кескин кыскартуу болбосо, 2 компания же 4-5 компания бир компанияга бириккенден орун алмашуудан сумма өзгөрбөйт болуп калбайбы? Жок, бул жерде жанагы ревкомиссия, совет директоров деген, ар бир совет директоров өзүнчө хан болуп калган. Кааласам келем, кааласам келбейм. Бул мындай айтканда баягы өзүбүздүн тармакка мындай жеке көз карашты алып келет да, баягы зависимостька алып келип атат да. Ошолордун саны кыскарат. Ар бирөөнүн айлыгы бар. Ревкомиссия, жанагы совет директоров, освобожденныйлар бар, не освобожденныйлар бар. Иши кылып затраталарды максат азайтыш керек. Анан бул акционерный коом да, форма собственности частный. Ошонун негизинде булар тарифтен эмес, башка услугалардан да акча табып, именно сокращение болгондо ошол тармакты усиливать этишибиз керек. Анткени ошол эле көп эле частный компаниялар бүгүнкү күндө ар кандай тендерлерге катышып, шаардын тендерлерине катышып утуп атат. Иштеп атат, доход алып келип атат. Банктан залог коюп туруп, банктан кредит алып иштешип атат. Эмне үчүн биз өкмөттүн компаниялары, өкмөткө караштуу акция держательдери, биз
туура управление кыла албайбыз. Кылышыбыз керек. Бүгүнкү күндө талап ошондой болуп атат. Элдин талабы, президенттин талабы ошондой болуп атат. Эмне үчүн биз кыла албайбыз? Кылышыбыз керек. Өзүбүздүн күчүбүз менен эртең мына ГЭСтерди салабыз деп атабыз. Өзүбүздүн күчүбүз менен. Өзүбүздүн ички каражаттар менен, өзүбүз банктан каражат алып, же башка источниктерденби иш кылып президент жардам берем деди. Өзүбүздүн күчүбүз менен. Мына кечээ күнү эле Мустер пограничный заставага барып келдик. Ошол жерден өзүбүздөрдүн баарына көп эл күбө болду. Бизге президент 20 күн мөөнөт койгон. 20 күн мөөнөт койгон. Ошол бийик тоолуу погран заставаны электроэнергия менен камсыздоо деп. Биз 7-8 күн спорный моменттер болду. Баягы кантип кылабыз, мыйзам минтет, анан тигинтет, тендер объявить керек деп отуруп 4 айга бармак. Биз срок строительства 12 күн болду. Мен өзүбүздүн ушул персоналга рахмат айткым келет. Өзүбүздүн ошол жердеги жетектеп жүргөн адистерге, башчыларына баарына рахмат айткым келет. Анткени биз 12 күндүн ичинде иштедик. Буну эмнени айтып атат? Биздин кээ бир мыйзамдарыбыз туура эмес болуп атат. Өзүбүзгө өзүбүз карышыбыз. Биз жөн эле мнимый нерселер менен ойнобошубуз керек да. Реально элге эмне жардам кылышыбыз керек? Реалдуу түрдө жардам кылышыбыз керек. Негизи ошол электр энергиясы жалпы энергетика тармагында көйгөйлүү болуп турганда электр энергиясы жетпей жаткан мезгилде кошумча булак катары жеке менчик ГЭСтер болуш керек эле да. Бирок мисалга жалпы 200-300дөй ГЭС курууга мүмкүнчүлүк болсо 5-10 долбоорду, 100дөй долбоорду биз даярдап келсек деле тиешелүү министрлик, тиешелүү мекемелер эч кандай уруксат кагазын бербей ушуга чейин жүрүп ача албай атабыз деп ишкерлер айтып атышат да. Эмне себептен мындай ушуга импульс берип жүздөгөн ГЭСтерди дароо ачып салганга болбойт? Мындай да, мен айтып кетким келет, мына андай жагдай азыркы учурда жок. Азыркы учурда жок. Мисалы келген адамдар менен меморандум түзүү, договор түзүү, мыйзамдын негизинде карап туруп биз уруксат берип атабыз бүгүнкү күндө. Кечеги күнгө мен жооп бергим келбейт. Кечеги нерсе өттү, кетти, бирөөдү жамандап же мындай болгон, андай болгон деген принциптен кетишибиз керек. Бүгүнкү күндө биз эмне кыла алабыз деди. Жанагындай чакан майда ГЭСтерди тургузат, да, анын баары керек. Бирок анын баарынын баазы өзүңүздөр көрүп атасыз, биз менен контрактовать эткенде 2 сом 24 тыйын болуп атат. Эгерде алар элге 77 тыйындан макул болуп сатабыз десе, эч ким сатпайт. Ошон үчүн бүгүн алар биз менен контрактовать этет да, биз гарантированно алардан сбыт алабыз деп аткандан кийин өкмөт өзүнө мойнуна жүк көтөрүп атат. Ошол компанияларды обязывать этип атабыз. Ошону көтөргөндөн кийин эл туура түшүнүш керек. Көрдүңөрбү? Жанагындай бизнес модельдер, жана майда ГЭСтер, башкалар көзү баарыбыз сүйүнөбүз. Бирок канчалык деңгээлде ошол жерден өкмөттүн бюджетине пайда түшөрү бул суроо. Ошол эле маалда эгерде биз чоң ГЭСтерди салып баштасак, чоңураак ГЭСтерди салып баштасак, биринчисинен мына биздин өзүбүздүн жарандарыбыз сыртка кетпейт. Мисалы Камбар-Ата 1-ди национальный проект кылып алып чыгып куруп баштасак, 15 миңге жакын адам жумуш менен камсызданат. Ал жерден мына бүгүнкү күндө өтө узконаправленный специалисттер бар. Жанагындай высококлассный сварщиктер керек, башкалар адистер керек. Алардын баарын биз каяктан табабыз бүгүнкү күндө? Тажрыйба жолу менен табабыз. Ошол өзүбүздүн жана мини ГЭСтерди салып баштап, өзүбүздүн эмелерибиздин бүттүгүн тажрыйба алып, эртеңки күндө биз өзүбүздүн күчүбүздү мобилдешибиз керек. Ал бир. Экинчиси, ошол эле биздин убагында Союздан берки келаткан мыкты адистерибиз бүгүнкү күндө Россияда, Казакстанда тепловой гидроэлектростанцияларды салып атат. Алар аяка барып контракт менен иштешип келатат. Бирок алар мигрант статусу менен барып атат. Ошон үчүн биз эң маанилүү нерсе биздин энергетика өнөр жай министрлиги, өнөр жай болгондо өнөр жай жагында өнүктүрүшүбүз керек. Ошонун негизинде мен ойлойм, ушул биздин ушул ГЭСтерди тургузуп баштасак, көбүрөөк неметсек, энергетиканын тармагынын алкагында промышленностьта өнүгүүгө болот да. Чоң ГЭСтер деп Камбар-Ата 1-ди айта кеттиңиз. Президент Садыр Жапаров Өзбекстанга болгон сапарынын алкагында быйыл мартта Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен келишип, бул ГЭСти 3 жыл аралыгында куруп бүтүрөбүз дегендей билдирүү жасаган. Качан башталат курулуш? Эми ачыгын айтканда, бүгүнкү күндө биз өзбек коллегаларыбызды, мисалы, август айында мен чакырдым бул жака. Өзүмдүн коллегамды чакырып, ошо өзүбүздүн коллегалар менен сүйлөшүүлөрдү эметип,
бүгүнкү күндө жумуш жүргөн эмес. Өзбекстан делегациясы президенттердин жолугушунан кийин келип кеткен, сунуштар кеткен. Бүгүнкү күндө баягы сүйлөшүү негизинде болуп атат. Бирок монтип мактана турган, ишке ашып кеткен, эми человеческий фактор деп койсок болот да. Бирок бул ишти биз алып барганга толук дайынбыз, алып барабыз. Анан эгерде өзбек тарап толугу менен биз бул проектке катышабыз деп ниетин коюп аткандан кийин биз аны пайдаланышыбыз керек. Өзбекстан болобу, Казакстан болобу, ким болот, биз өлкөлөр менен партнерский отношенияны развивать этип салышыбыз керек. Бирок эгерде бүгүнкү күндө кандай бир причиналар менен ал тарап убактын созуп баштай турган болсо, биз анда өзүбүздүн башка источниктерди издеп, башка партнерлорду издеп, балким ушул проектлердин негизинде биз балким өзүбүз акча каражатын, финансы каражаттарды табып, бир банк менен сүйлөшөбүз, башка менен. Ошол эле Өзбекстан менен эртең салып баштаганда, ар бир өлкө менен салып баштасак, не имеет значения кайсы өлкө менен. Баары бир банкка кайрылат. Баары бир банковский гарантия менен, баары бир. Эмне үчүн биз өзүбүздөн эметсек? Ошон үчүн эми президенттердин жолугушунун негизинде сүйлөшүүлөрдү мен талкууга ала албайм. Бирок адистерди топтоп бүгүнкү күндө өзүбүздүн гэстерибиздин санын көбөйткөнгө 10% максимум бүгүнкү гидроресурстарды пайдаланып атканыбызды максимум 10% болуп атат. Эгерде сиз ойлой берсеңиз, дагы бир 10%ке көбөйтсөк, биз 30 миллиард киловатт саатты выработка кылганга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Бүгүнкү күндө 30 миллиардты биз эмне кылышыбыз керек? Ошол эле Өзбекстан коңшу өлкөбүздө инвестиционный бум болуп атат. Ошол эле Кытай, ошол эле Пакистан, ошол эле Индия, ошол эле коңшу мына Казакстанда бүгүнкү күндө дефицит бар. Бардык коңшу өлкөлөрүбүздө дефицит бар. Бул жерден биз энергетика тармагында калып калдык, башкалар өсүп кетти дегенден мен алыс болот элем. Анткени бүгүнкү күндө биздин кыргыз энергетика системасы бул Орто Азия мамлекеттеринин арасында өзүнүн орду чоң. Биз частотаны регулировка кыла алабыз. Биздин электроэнергиябыз 90%ке зеленый энергетика. Анткени ГЭСтер выработка кылып, вредный выбростор жок, башкалар жок. Парижский соглашение деген бар. 2050-жылга бүттүк ушу электроэнергия башка эмес көмүр жагуу токтойт. Ошо естественно анын ичиндеги жанагы көмүр менен жагылып, электроэнергияны выработка кылып, заводдорго жеткизип барып, ошол жерден бирдекени производить эткен нерселердин баары токтойт. Ошон үчүн биздин келечек приоритетибиз реально бүгүнкү күндө Кыргызстандын орду көрүнүп атат. Бүгүнкү күндө бизге башка өлкөлөрдөн келип атат, сүйлөшүүлөр болуп атат. Биз силерге электроэнергия берели, импорт берели, силер бизге моундай преференция бергиле, частотаны регулировканы чогуу кылайлы, же мындай кылайлы, тигиндей кылайлы деген ар кандай кече жакында деле сүйлөшүүлөр болуп атат. Мындай сүйлөшүүлөр болуп келатат, болот. Ошон үчүн биз өзүбүздүн Кыргызстандын географический расположениябыз, геополитикалык расположениябызды пайдаланышыбыз керек. Анткени союзга, ушу союздун учурундагы болгон салымдардын негизинде Кыргызстан бүгүн приоритеттүү орду бар. Сиздер министрликтин экинчи тармагы жөнүндө да суроо бере кетейин. Быйыл 6 айдын жыйынтыгында Кыргызстандын ички дүң продуктусу 1,7% артка кетиптир. Анын ичинде өнөр жай тармагынын көлөмү 10,6% төмөндөптүр. Мунун себеби эмнеде? Себеби эң биринчисинен бул биздин Кыргызстандагы ситуацияда. Ачыгын айтканда, эми саясий ситуация көбү коркутуп атат, эртең дагы революция болот, анан эртең дагы мындай болуп кетет деп. Анан естественно бизнес деген бул акчанын кожоюндары. Анан ал жагы бар, отток денег. Баягы сырттан келген ички инвесторлор баягы кичине өзүнүн бизнесин страховка кылып сыртка алып кеткен моменттер да болду. И экинчиси немаловажный нерсе бул пандемия. Жанагы азыр ковид болуп атпайлы? Ошол ковидтин негизинде көп взаимоотношениялар токтоп атат. Ошол мен эки чоң факторду определять этет элем. Ошон үчүн мен эмнеге чакырып атам? Бизде стабилдүүлүк болмоюнча өнүгүү болбойт. Өнөр жай дегенде мунай өндүрүү да артка кетип жаткан экен. Бул тармактагы 5 алдык компаниянын бардыгы иштебей жатат деп кабар келди. Анын ичинде Жунда заводу коррупциядан улам токтоду деп мурдараак парламентте да маселе көтөрүлдү. Ошондойбу? Эми мен бирөөдү күнөөлөгөндөн алысмын, бирок андай факторлор да болушу мүмкүн. Эми жана бийик доход алып келген компаниялар бүгүнкү күндө жана балга чаян чымын учуп келгендей эле ар бир элементтер келет, өзүнүн влияниясын көрсөтөт экен.
Мен айтып атпаймынбы, ошон үчүн биздин өкмөтүбүз күчтүү болуп, тартипибиз күчтүү болсо, бул тармактардын баары өнүгөт. Соответственно, баягы Кыргызстандын ичинде кичине нестабилдүүлүк нерселер болгондон кийин буну менен ар кандай элементтер, ар кандай факторлор влиять этет да, ошонун негизинде жанагындай чоң кечээкү салынып келе аткан нерселер токтоп калып атат. Бул өкүнүчтүү нерсе. Ушундай жунда иштебейби азыр? Иштейт, биз аракеттерди көрүп атабыз, жунда иштегенге ошолордун баардыгына шарттарды бүгүнкү күндө неметип атабыз. Бирок мен айтып кетким келет, бул китайский инвестор болгондон кийин баягы бизде антикитайский настроениялар да көбөйүп кетпедиби? Убагында тиякта чатак чыкты, бияк чатак, элдин анча-мынча баягы талаптары болуп атты, туура нерселерди коюп атты мисалы. Анан ошонун негизинде кичине Кытай менен бүгүнкү күндө Кыргызстандын мамилесинин баягы мындай в режиме ожидания болуп калгандыгында негизделер бар, негиздүүлөр бар. Ошол эле кытайлык инвесторлорго байланыштуу наразылыктардан, башаламандыктардан улам былтыр 10 чакты тоо кен тармагындагы компания токтоп калганын кабарыбыз бар. Айрымдары быйыл жыл башында кайрадан ишин жандантканы да айтылган. Азыр канча компания токтоп турат бул тармакта? Эми бул жерден токтоп турат деп моунча количество деп кээ бирлери баягы в режиме ожидания болуп атат, кээ бирлери баягы ишин алып барып атат. Бирок мен бир нерсени айтып кетким келет, ушу биздин Кытай болобу, башка болобу, ар бир өлкө менен инвестор болуп келген немеге биздин өзүбүздүн жетекчилерибиз манипулированиядан алыс болушубуз керек. Акыйкаттуулукту кармашыбыз керек, мыйзамдарыбызды кармашыбыз керек. Анткени ар бир инвестор Кытайдан болобу, каяктан болобу, биздин мыйзамдарыбыздын негизинде келип атат. Мыйзамдарыбызды изучать этип келип атат. А бирок анча-мынча биздин атка минерлер айтып атат, сен келе берчи, биз биякты бүтүрүп коебуз деп атат да, ошонун негизинде эл толкуп чыгып кетип атат. Баягы санитарный нормаларды, экологический нормаларды сактабагандан кийин, конечно, элдин үнү өйдө жака жетпегенден кийин бүгүнкү күндө ошон үчүн жанагындай настроениялар болуп, токтотконго эл чыгып, токтотконго мажбур болуп аткан. Ошодон биз кетишибиз керек. Албетте, сизге суроолорубуз көп, бирок нускалуу болуш үчүн маегибизди ушун менен жыйынтыктап туралы. Студиябызга келип, кеп куруп бергениңизге рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаев менен мен Эрнест Нурматов баарлаштым. Саламатта калыңыз.